Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Ободо Санарип инсан подкасты 2023 жаңы жылыбыздын экинчи чыгарылышын сиздерге кызыктуу коногубуз менен баштап турабыз. Бүгүнкү коногубуз 21 кылымдын кесибинин ээси, программист, маалыматтык технологиялар боюнча адист Мурат Жумашев. Саламатсызбы? Мурат мырза, айтсаңыз, сиз өзүңүздү сизди көбүнчө кыргызстандыктар, мекендештер эки тараптан тааныйт. Биринчиси бул күчтүү программист, америкалык чоң бир стартапта иштеген деп тааныса, экинчи жарым бөлүгү кыргыз маалыматтык технологияларды же болбосо IT тармагын кыргызча баягы түшүндүрүп берүүгө, кыргызча окутууга, кыргыз тилинде мындай салым кошууга аракет кылган адам катары деп айтат. Анан өзүңүз кээ жазып койгон социалдык барчаңызда жазган сөзүңүз бар экен, аялдык программистмин деп. Анан өзүңүздү кандай негизи тааныштырасыз? Мен өзүм кесибим боюнча англис тил мугалиммин да. Кийин ошо онлайн курстардан ошо 2012-жылы окуп баштап, 2014-жылы программист болуп кеттим. Ошондо 30-31 жашта болчумун. Негизи өзүм программистмин деп тааныштырам, бирок ага чейин эмне болуп программист болуп калдым деген суроого мындай деп жооп берет элем да. Биз 2011-жылы болсо керек, Google Translate'ке кыргыз тилин киргизебиз деп аракет кылганбыз да. Ошондо Google Translate кандай иштейт, биз кыргыз тилин кантип киргизебиз деп маалымат изилдеп атып, ошондо бул машиналык үйрөнүү, machine learning деген технология ошол кыргыз тилинде сүйлөмдөрдү же фразаларды англис тилине которуп, анан ошол бир туура келтирип, тизип, анан ошону алгоритмдерге бергенде алгоритмдер үйрөнүп, ошо тилди мындай котормолор жасайт деген маалымат алып, анан ошентип чогултканбыз да керектүү дайындарды. Анан ошондо мен аябай кызыгып калгам. Ошол да себептердин бири болсо керек. Ошо Google Translate аркылуу анан ушу программалоого кызыгып, анан ары өз алдынча үйрөнүп атып, ошо азыр программист болуп атам. Айылдык программист десе оюма келип атат. Сиз ошол дүйнөнүн эң чоң кубаттуу өлкөлөрүндө иштеп келиптирсиз. Анан карьераңыздан ал жакта да улантууга толук мүмкүнчүлүк болду да, бирок сиз Кыргызстанга кайтып келип ушул жакта кыргыз элине салым кошоюн деген чоң дымактарыңыз болсо керек. Чынында мен Кыргызстандан кетпей эле батыш өлкөлөргө иштегем. Биринчиден баштаганым IT Tractor деген компанияда 2014-жылы жергиликтүү долбоорлор менен иштеп, андан кийин 2 жылдан кийин ошол Zensoft деген компанияда иштегем, анда америкалык карталар менен иштегенбиз. Андан соң Британия эмес, Германиялык Polkemper деген стартапта иштегем. Бул жерден эле туруп, андан соң Beeline'да 1 жыл иштедим, анан 4 жыл ошо Bitwealth деген ошо америкалык стартапта иштеген да, Bio2 деген. Ошо бардык эле ишти бул жерден эле жүргүзүп жатам. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо албетте барып чет өлкөдөн да иштеп келгим келет, бирок баары кайра эле ошо Кыргызстанга кайтып келем же ошол жакта жашасам деле бул өзүм салымдарымды кошо берем деген пландарым бар. Сиздин эми салым кошуп жаткан баягы эки чоң бир тарап болуп атат. Биринчиси бул Dev курултай деп IT коомдоштугу ошо кыргыз тилинде болуп жатат да. Анан экинчиси биз билебиз, атайын платформанын үстүнөн да иштеп жатасыз. Азыр эми айтсак, ал жөнүндө айтсак болобу билбейм. Болот Codejazz деп. Анан ушул эки платформа, эки багыт боюнча айтып берсеңиз. Негизи мурунтан эле кызыгып келчүмүн. Эмне үчүн биз Кыргызстанда жашап өзүбүздүн тилибизди сүйлөй албайбыз? Эмне үчүн бул уят сыяктуу нерсе депчи. Анан ошон үчүн мен бул айылдык болгон бул нормалдуу нерсе. Мен айылда чоңойгом, өзүм мал багып кадимкидей эл катары эле. Анан бул ошон үчүн айылдык программистмин деп жазып койдум да. Мындан уялбагыла. Өзүңүздүн аты дегиңизден уялбаңыз дегендейчи. Анан ошентип жүрүп кийин карасам бүт эле программисттардын баары эле орусча сүйлөшөт шаарда. Анан эмне кыргызча сүйлөй албадыкпы такыр эле деп, анан ошо кыргызча конференция биринчи жайында уюштурдук. Dev курултай деген спикерлер, катышуучулар баары эле кыргыз тилинде сүйлөдү. Ошентип бул коомдоштук ага чейин түзүлгөн болчу. Анан бул конференцияны ошондо уюштурганга жардам беришти. Өткөрдүк.
Андан тышкары дагы планда атабыз, буюрса ошо 2023 жылы ошол жылдын ичинде дагы бир нече иш-чараларды өткөрөбүз деп. Андан тышкары бул коомдоштукту уюштурган себебим бул биригип бир нерсе жасайлы, бул программисттер келели, бири бирибиз менен маалымат алмашалы, бири бирибизди үйрөтөлү. Биз кыргыздар кичинекей эле калкпыз, бири бирибизге конкурент эмеспиз. Бул дүйнөнүн алкагын алганда биз кичинекей эле, кыргыздардын баары программист болсо дагы жумуш ар дайым табылат. Тескерисинче билим бөлүшүп, ушуну бири бирибизди колдойлу деген ураан таштап, ушинтип чогулуп атабыз да. Иш жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Эми код жаз боюнча. Код жаз боюнча айта кетсем, бул кыргыз тилинде айтып кеткендей эле сүйлөгөн адамдар толтур, айыл жергесинин баары кыргызча сүйлөйт. Анан ошол эле маалда кыргызча программа жазып үйрөнөм десең, бир да курс жок да. Убагында 2014 жыл болсо керек, Code Academy деген америкалык стартапка кайрылып, силердин курсуңарды, сайтыңарда курсуңардын баарын кыргызча которолу деп кыргыз тилине которгонбуз. Чоробек Сагдамбеков байке экөөбүз. Ошентип которуп, 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин алар кыргыздар силер колдонбойт экенсиңер деп алып сагышты да. Эми жалаң кыргыздар эмес, анткени ал жакта француз тилинде да курстар бар болчу, башка тилдерде. Алар бир гана англис тилине көңүл бурабыз деп, баардык тилдерин баарын жоюп салышты. Ошондо аябай катуу капа болуп, бир четинен жиним келип, анан анда өз платформабызды жасабыз деп, 2 жумада эле жазып койгом отуруп эле үйдөн. Анан аны кол тийбей таштап койгом, 2015 жылы таштап коюп, ошондон бери мына эми ол тийип, ошо жайдан баштап кайрадан аны жандандырып, пандемия учурунда бир аз үйдөн отуруп 30 күн ичинде 1 саат, бир күндө 1 саат бөлүп жазып көрдүм, онлайн стримде бар ютубумда. Ошо жазып аткан процесстерин баарын жаздырып койгом да. Бир аз ошондо жандандырып, анан могу жайында ошо баштадым, буюрса ошо жылдын башында элге тартуулап кыргыз тилинде, Python тилин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Анан баарыбыз билебиз, ошо маалыматтык технологияда айымдардын катыштыгы дүйнө боюнча аз, анын ичинде кыргыз кыздарынын катыштыгы да абдан аз. Ушул багытта биздин потенциал кандай деп ойлойсуз? Жана бул багытта дагы өзүнчө сөзсүз аракеттер көрүлүш керек деп ойлойсузбу? Кыз келиндерди, айымдарды сөзсүз системге тарткан. Албетте, анткени мындай бир эле кичинекей мисал келтирейин. Эгерде биз айымдардын жумушу эмес деп, мен көп эле улуу адамдарды угам да, өзүм атам деле айтат. Бул кыздардын жумушу эмес, бул деген эркектер. Андай эмес, бул жерге билбейм, бир таш көтөрүп аткан жоксуз, оор таштар туурабы? Эгерде биз ошондой мамиле кыла турган болсок, Кыргызстанда иштей ала турган адамдардын 50% жөн эле үйгө отурула деп атабыз да. Ошондо экономикага 50% азыраак акча түшөт деген сөз билдирет да. Дагы изилдөөлөр бар экен. ВВПны 10%ке жылдырам десеңер, айымдар иштесин дейт да. Үйдө отурбасын, иштесин дейт. Ошондо ВВП дагы астыга жыгылат деген маалымат бар. Бул экономикалык жагын айтат. Башка мындай этикалык жагын албаганда эле, ошо сандарды айтканда эле ошондо болот да. Андан тышкары байкашымча айымдар мындай бир аз тартынча коркок сыяктуу көрүнөт да. Өзгөчө биздин маданиятта ошондой болсо керек. Ошондуктан аларды мисалы жумушка алууда ошондой нерселерди дагы эске алыш керек деп ойлойм да. Адам, аял киши билип турса дагы, ой мен билбейм деп тартына берет да. Биз эркектер болсо өзүбүздү төшкө каккылап эле бир эки макала окуп алып эле, ай мен билем муну деп эле чыга беребиз да, коркпой элечи, барып эле жумушка кирип алабыз. Мисалы мен эмне үчүн антип айтып атам, анткени өзүм келинчегим программист болуп, ал дагы үйрөндү. Бул жактан эле курстарды окуп. Ал өз кесиби боюнча ким эле? Кесиби боюнча финансист. Кыйналган жок да, бат эле үйрөнүп кетти. Кыйнал албетте. Эки баланын энеси, анан баарыбызга тамак даярдаш керек, үй жыйнаш керек дегенде кыйнал да, бир топ эле кыйналып, анан бирок азыр илип кетти да, бир башкарма ролун аткарып. Сонун. Анан сиз ошол теманы улантып эле, сиз көптөгөн компанияларда иштедиңиз, ошол эле чоң дүйнөлүк стартаптарда. Анан кесиптештериңиз айымдарда болгон, анан алар баягы билебиз, эркектерден, мырзалардан деле кем калбай эле ишин так алып барат. Анан ал эми андан дагы бийигирээк кандай бир иштерди мындай жакшы алып кете алат деген оюңуз бар? Бул америкалык стартапта иштегенде, ал жерде программисттердин жарымысына жакыны айымдар болчу да. Бирөөсү Стэнфорд бүтүрсө, бирөөсү MIT-ни бүтүргөн, ошондой сыяктуу да, мындай кадимкидей эле программисттер. Эми билбейм, бул мындай
ой булар мындай тигилер тигиндей деген эч ой да жок да. Иштеп атасың, кадимки эле программист, код жазат сага окшоп эле, сенден да кыйын керек болсо. Көбүнчөсү бул суроону эмнеге сурап жатабыз, анткени биздин санарип инсан долбоорунун негизги максаты маалыматтык технологиядагы айымдардын дагы ролун жогорулатуу болуп саналат, бир багыты. Ошон үчүн бул суроолорду улам сурап жатабыз. Жалпы эле ошол Кыргызстанда калктын санариптик көндүмдөргө болгон мүмкүнчүлүктөрү же болбосо абалы азыркы учурда кайсы деңгээлге келди деп ойлойсуз? Жалпы базалык санариптик көндүмдөр ар бир адамда барбы же дагы иштеш керекпи мунун үстүнөн? Биринчиден бизде мындай жалпысынан бүт калкты алганда бизде компьютерлер өтө аз да. Смартфон бар, бирок мен ошол эле жана код жазып жатканда өзүм телефонуман ачып көрдүм да. Анан код жазып көрдүм ошол жерден. Ачылат экен, жазып көрсөң болот, бирок ушунча кыйналасың да. Телефондон код жазганды үйрөнүү өтө кыйын да. Ошондуктан компьютерлер алып бергенге мен оюмча ата-энелер мүмкүн болушунча компьютерлер алып берсин да. Бул деген жазбай эле ойной берет деп урушу мүмкүн. Эми ойногондо ойноп аткандыр, бирок ошо оюндун аркасынан кызыгып бул оюн кандай иштеп болду экен деп ар жагын чукулап, бер жагын мындай бир аз өзгөртүп көрүп, ошентип атып компьютерлерге кызыгып бир аз коркпой калат да. Эң биринчиден компьютерден коркпош керек. Бизде көп эле байкайм, ошо адамдар компьютерден бир аз мындай кичине улуураак муундагы адамдар коркушат да. Ой, бир нерсе сынып калат, бузулуп калат депчи. Ал эчтеке болбойт, аны жерге эле чаап салбасаң эч нерсеси бузулбайт. Ошон үчүн бул бир, экинчиден ресурстук борборлорду, айыл жергелерин көбөйтсөк, баягы илгери жанагы китепканалар бар эмеспи? Ошол китепканаларды кайрадан жандандырып, ал жерге компьютерлерди орнотуп, ошондой жанагындай кыргызча онлайн курстар менин оюмча дагы чыгат да. Ошондой курстарды бул курсту алабы, тигини алабы, ошол ачып үйрөнүшсүн деген ой бар эле да. Мугалимдерден баштасак туура болот деп ойлойм да. Эгерде мугалимдерибиз ошондой санарип көндүмдөргө үйрөнүп компьютерден коркпой калса, анда балдарга деле оңой эле өткөрөт да. Бул оңой эле нерсе турбайбы деп калышат да. Үчүнчүдөн кыргыз тилинде маалымат бул айкын эле нерсе. Кыргыз тилинде маалымат көбөйтүш керек. Көбөйтүүнүн бир жолу менин оюмча бул Google Translate сыяктуу котормочулардын жардамы менен башка тилдерден алып, которуп, анан кол менен оңдоп чыксак, бир топ эле жакшы салым болот окшойт деп ойлойм да. Эми мага абдан кызык болуп атат сиздин платформаңыз, код жаз деп. Сиз экөө сүйлөшүп айтып берип мындай презентация кылгандан ал жактан программалоону кыргыз тилинен баягы үйрөнсө болот деген да. Анан бул пландар качан болот, качан жеткиликтүү болот, кимдер кантип колдоно алышат, кандай кылып издеши керек? Анткени азыр биздин угармандарыбыз аябай кызык болуп мындай күтүп жатат болуш керек. Анан жаш курактары кандай болушу керек же ал чеги жокпу дегенсиз? 90 жаш болосузбу же 12 жаштасызбы, айырмасы жок. Ал жерде каалаган адам катталат, акысыз онлайн курс өтөт, интерактивдүү. Компьютерге эч нерсе орнотпойт, браузерден ачып эле сайттын дареги азырынча сайтты даяр боло элек, ошон үчүн айтканды тартынып атам бир аз. Даяр болгондо да өзүнчө маалымдайбыз. Сайтка кирип эле баардыгы үчүн акысыз болот. Ал жерде курстар азырынча акысыз. Анан кийин балким дагы өзүнө бул долбоор өзүн өзү актап дагы курстар кошулсын десек, балким акы төлөнүүчү мындай татаалыраак темаларды үйрөткөн курстар ачылат, бирок азырынча акысыз. Бул программалоого киришүү темасында сайт болот, курстар болот. Анан мен өзүм тилге кызык болгон үчүн программалоонун өзүнчө Natural Language Processing деген табигый тилдерди иштетүү деген багыты бар. Табигый тил деген адамдар сүйлөгөн тилдер. Ошондо бул багытта кыргыз тилинин классификациясы Low Resource Language деп коет. Бул тилде өтө маалымат өтө аз деген. Кыргыз тилинде онлайн, интернетте маалымат өтө аз болгон үчүн чоң жасалма интеллект долбоорлорго кыргыз тили илинип келатат. Бирок маалымат аз болгон үчүн мындай чат GPT сыяктуу мындай күчтүү жасалма интеллекттерде кыргыз тили өтө начар иштейт да. Ошол мен аябай чоң кыялым бул кыргыз тилинде болгон китеп, гезиттердин баарын санариптештирип интернетке чыгарсак, ошол чат GPT деген өзүңөр колдонуп көргүлө, эгерде колдонуп көрбөсөңөр. Ал англис тилинде эң мыкты иштейт да. Сиз ага Google сыяктуу эле колдонсоңуз болот, бирок Google'дан да артык ал мисалы жомок жазып берчи десең, жомок жазып берет. Мен могу программа монда жазып аттым эле, могу жерден ката чыгып атат, кантип оңдойм десем айтып берет да.
баарын төкпөч айтып берет. Анан код мисалдарын берет, мондай жазсаң могу жерде ката болуп аткан окшойт деп көрсөтөт да. Бул биз бир кадам артта калып атабыз деп ойлойм, анткени кыргыз тилинде маалымат аз, анан жасалма интеллект ал англис тилинде көбүнчө үйрөнгөн. Ошондо биздин кыргызстандыктар дагы кичине артта калып баратат окшойт деп ойлойм да. Анткени мына мен код жазганда ошол чат GPT'ге кайрылып эле, мурун Google'га барып, анан кийин тигини басып, муну басып издечүмүн да, аябай кыйналып. Азыр болсо ошо чат GPT'ге кайрылып эле көп маалыматты алам. Бирок анын баарын мен англисче алып атам да. Англисче билбеген адам кыйналат. Ошон үчүн кыргыз тилинде санариптештирилген маалымат көп болуш керек, тексттер көп болуш керек деп эсептейм. Анан бир глобалдуу мындай суроо берели. Азыр жанагындай жасалма интеллект баягы айтым боюнча кээ бир программисттерди, кээ бир кесиптерини баягы ордуна келип калышы мүмкүн деген сөз бар. Мүмкүн даже азыркы учурда ошондой болуп жатат. Анан баягы программисттердин ролу кийин дагы алдыңкы жылдары ылдый түшүп кетпейби? Биз мисалы мурун экономист, финансист болуп, анан азыр кайра программист болуп кетип, бардыгын кийин жасалма интеллект алмаштырып калат экен деген дагы ойлор бар да. Ошол боюнча кандай айтасыз? Мен мисалы уулум айтам да, уулум сен программист болом десең, жалаң эле программист болбой, мисалы химик программист, же биолог программист, же физик программист сыяктуу бол депчи. Сен бир кесипке ээ бол, анан код жазганда оңой эле үйрөнө аласың. Мен деле үйрөнө албадым кийин. Азыр болсо 2012-жылы ресурс өтө аз болчу, курстар өтө аз болчу. Азыр эми толуп кетти да. Англис тилинде да, орус тилинде да бар, эми кыргыз тилинде чыга турган болду. Бул эмнени билдирет? Бул жана чат GPT сыяктуу күчтүү жасалма интеллекттин жардамы менен код жазган оңойдон оңой болуп барат да. Мурункудай дүркүрөгөн айлыктар төлөнбөй калышы мүмкүн деген божомолум бар. Ошон үчүн кызыгуу да балким азайып кетеби деген да коркунучтар. Эми мен үчүн коркунуч окшойт. Ошондой болушу мүмкүн деп ойлойм, бирок ошол менен эле катар санариптештирилбеген багыттар адам жашоосунда өтө көп да. Ошон үчүн өзүбүз мындай күбө болуп атабыз. Улам бир стартап чыгат да. Тиги маселени чечебиз, бул маселени чечебиз деп. Мындай стартаптар дагы көбөйө берет. Ошондуктан мен оюмча программалоо, ошо IT бардык күнүмдүк жашообузга терең тамырын киргизип тарайт. Ошо менен бирге баары бир программисттерге дагы бир нече жыл, билбейм, бир нече 10 жыл талап көп эле болот деп эсептейм да. Бирок сөзсүз түрдө дагы бир башка кесипке ээ болгон туура болот деп эсептейм. Сиздин оюңуз боюнча программалоо бул бир эле көндүм катары калып калсак болот. Мисалы мурун Word'то иштеп, же болбосо Excel'де иштеген бул программалоого байланыштуу болчу да. Ал эми азыр мындай эле көндүм болуп калды да. Ал эми кийин программалоо тили ар бир багытта бир көндүм катары эле деп түшүнсөк болот. Бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Эске салса кетсек, бизде бүгүн программист, өзү айткан айылдык программист Мурат Жумашев болду. Берүүнү мен Ажыбек Нурланов жана кесиптешим Сапаргүл Абдынабиева алып барды. Аман туруңуздар, ободон кайрадан жолугушканча.